Бұл жерде Торғат өткөрмө жайыны мынакей Торғат 1, Торғат 2 өткөрмө жайы. Бұл жерден автоунаалар жүк ташыган. Ушул жерден келип көрүнүп турган жол менен келип, ушундай абдан бир ыңгайсыз шарттар менен башында болгон. Смейка болуп чыккан. Ушундай болчу. Анан бул маселени азыр чечтик. Андан сырткары бул жерде ыңгайлаштырыш үчүн жол менен келип, бурула беришпей абдан тике болгон, чукур болгондуктан азыркы күндө бул жерден 1 гектар жер тилкеси бизге керек болуп турат. Муну райондук администрация маселени чечип берди. Эми ыңгайлуу шарт болот, түзгүдө турган деп атат. Азыркы ушул көрүнүп турган имарат ошо Торғат 2 өткөрмө жайында жайгашып турат. Муну 2010-жылдан 2018-жылга чейин Кытай эл республикасында колдоосу менен курулуп берилген, бирок ушуга чейин ишке киргизилген эмес болчу. Мунун баарын биз азыркы күндө ишке киргиздик. Эми реконструкциядан кийинки жайды айтсак, жанагы несиге көрсөткөн жергиликтүү жер чечилди, алынды. Эми бул жерге дагы ИДК коюлат. Бул ИДК саатына 120 автоунааны өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Мурдагысы мына жерде турат. Бул техникалык паспорт боюнча 20-25 автоунааны гана өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар болчу. Фактически бул жер 15 гана унаа өткөргөнгө аба ырайынын шартына байланыштуу болгон. Бул жаңы реконструкциядан кийинкиде бул да калат, бирок бул негизги ролду ойной турган мына ИДК болот. Бул жагында акча каражаты Каржы министрлиги тарабынан чечилип берет деген ойдобуз. Реконструкцияга чейинки себептер. Ал эми булар болсо реконструкциядан кийинки. Мурда даже эмен зданиянын ичинде эмес, сыртынан өткөрчү экенсиң. Ооба. Навестин астынан. Көп биздин өткөрмө жайлары ушундай болгон. Жолдош Кыргыз Республикасы президенти, куралдуу күчтөрдүн баш колбасчысы өздүк курам көзөмөл өткөрүү жайынын ачылышына тизилди. Иналмай Шаршаев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Бул деген негизи Кыргызстандан Кытайга чыгып аткан тарабы. Биякта бардык контролдук органдар отурушат. Ошондой биякта бажы кызматы, транспорттук көзөмөл, ветеринар көзөмөл эң аягында чыгарасы. Бияктан дезилер келет да, ушундан аягына текшерип өткөндөн кийин чыгып кетет биякта. Ар көзүндө болсо Кыргызстанга кирген дагы ушундай зеркальный. Аяктан Бажы менен башталып, чегара менен өткөн да, чегара контролу. Так точно. Буга чейин деле ошо болуп турчу беле? Болуп турчу. Бияктан өзгөчө программа представительский встреча деп коет. Кытайлар менен жолугуп, көбүнчө бизде шарт-шоп болгондо Кытай тарапы жолугуучулар уюштуруп турган. Эми азыр атайын ошону эске алып, Аларга окшош бизде да уже шартпайт. Уже бүгүн келип туруп, уялбастан алып келип чыгарып туруп, жакта жылууда отуруп сүйлөшүп экен. Азыр алар менен байланыштар, телефон менен дайыма байланыш болот. Жолдо жабылып калган же дагы бир маселе болуп калса, дайыма байланыштырабыз. Грейдерлер иштеп турабы, жол ачкан грейдерлер? Иштейт турат. Биз тараптан чыгылып мындай минус жокпу? Биз тараптан жок. 24 саат иштейт. 7-24 саат. Алар өткөндө жакында макул болгон. Макул болгон, анан айтып атат. Бизде 24 саат иштеген керек, биз тараптан дейт. Нет необходимости. Мисалы өткөрөбүз дейт, силерге барып эле пробка болуп туруп калат. Анан биздикилер айтып атат. Биз эми келгенден эле баягы 8 саат, 12 саат иштесек болот бизде. Анан мен пландаштырып отурам өзүмдүн оюмда. Где-то февралдын аягы, марттын башы биз 24 саатка өтөбүз депчи. Жолдан жакшы болмок. 24 саатка өтөбүз. Башында албетте баягы машиналар азыраак болушу мүмкүн, бат-бат өткөрбөйбүз. Түн ичинде бош калып дегендей, тиги тарап 12 саат иштейт атат. Кийин баягы бүт көңгөндөн кийин товар ташыгандар көңгөндөн кийин Кытай тараптан да өтө баштайт да. Алар айтып атат, биз
8 saat иштегенге байланыштуу дейт, келет дейт да, кечинде уже ар жактан бери карай келген поток токтойт дейт. Анткени бизди билет дейт, ушунда кечинде кетип калабыз. А биз баштап берсек, андан кийин анан уланып кете берет да. Уже аркы тарабынан көнөт, 24 саат иштей берет дегенде анан келе баштайт да. Жолдошкорубуз газетте нарын бажысын Канча саат отуруп карайсың ушул жерде сен? Канча сааттан баштайсың? 12 саат. 12 саат отурасың. Анан эс алганы кетесиң, башка бир 2 саат. Бүт көрүнүп турат экен да. Тара машинадан өткөн жери кайсында? Могу жерлерде? Машинадан ол немени бокстун иштери. Бокстун иштери. Сырттан баштап. Киргенден баштап. Канаска. Ошо бол. Ошо киргенден запись кирип кеткенде машина тушынан тартып берип анан ютон бияна чыгып. Могу жерден көрүп турабыз. Бул болсо